Бүгүн 14 ноябрда Бишкекте Адилет укуктук клиникасы тарабынан уюштурулган Кыргызстандын шайлоо системасы жана аны реформалоонун жолдору темасында тегерек стол өттү. Жыйынга экс-депутаттар, Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү жана белгилүү юристтер менен укук коргоочулар катышты. Бул иш-чаранын негизги максаты шайлоо системасындагы актуалдуу маселелерди талкуулап, андагы көйгөйлөрдү мыйзам чегинде чечүү боюнча жолдорду иштеп чыгуу болуп саналат. Укук коргоочу Динара Ошрахунова 15 октябрда өткөн президенттик шайлоодо мыйзам бузуулар катталган. Шайлоочулар өз укуктарын билген эмес, аларга толук маалымат жеткирилбеген. Бирок мындай мыйзам бузууларга мамлекет чара көргөндүн ордуна көз жумуп койгон дейт. Зарегистрируюсь и сдам свою биометрическую базу данных, то я смогу проголосовать в любой точке страны. Эгерде мен биометрикалык каттоодон өтсөм, кайсы жерде болсом да добуш берүүгө мүмкүнчүлүгүм бар. Менин ордума эч ким добуш бере албайт жана мен дагы 2 жолу добуш бере албайм. Бирок тилекке каршы мындай жаңы технология менен толук камсыз болгон жокпуз. Чет өлкөдө жүргөн канчалаган жарандарыбыз добуш бере албай калышты. Кээ бири ишенимдин жоктугунан шайлоого барышкан жок. Ошол эле учурда көпчүлүк жарандар биометрикалык каттоодон өткөн эмес. Бул маселени чечүүдө шайлоочулардын ишенимин арттыруу үчүн мамлекет эч кандай аракет көргөн жок. Избирателей, то есть выпали из избирательной системы, то есть это те, кто не верит. Саясатчы Равшан Жээнбеков 15 октябрда өткөн президенттик шайлоодо кеткен каталардан жыйынтык чыгарып, ал каталарды оңдогонго жапатырмак аракет кылуу керектигин айтты. Ал Борбордук шайлоо комиссиясы жеткиликтүү деңгээлде бийликтен эгемендүү боло алдыбы? Ошол эле учурда БШК мүчөлөрүнөн 2-3 гана адам эгемендүү көз карашты билдиргени менен, калгандары бийликтин буйрутмасы менен иштегени айдан ачык көрүнүш дейт саясатчы. Ошондой эле Равшан Жээнбеков шайлоо учурунда административдик ресурска кантип бөгөт коюу керек деген маселени көтөрдү. Эмне үчүн шайлоо маалында эле мамлекеттик жетекчилердин бардыгы туулган айылдарына жөнөп кетет? Эмне үчүн алар баары эле бардыгы жылкы союп атат? Эмне үчүн бардык жерде мамлекеттик кызматчылар өздөрүнүн алдындагы кызматчыларга чогулуш өткөрүп көрсөтмөлөрдү берип атат? Биз бул проблеманы кантип чечебиз? Бул дагы шайлоо кодексинен мен ойлойм келечекте орун алышы керек. Шайлоо мезгилинде жеке эле бийлик эмес, акчасы бар бардык талапкерлер добуш сатып алуу менен алек болуп жатты дейт саясатчы Равшан Жээнбеков. Ал дагы бир маселе шайлоодон кийин уткан талапкер, утулган талапкерди куугунтукка алганды кантип токтотсо болот деген суроону ортого салды. Бабанов дагы ошол бийликтин кандидаты болчу. Бийлик менен сүйлөшүп президенттикке бараткан кандидат болчу. Бирок утулгандан кийин азыр Бабановду куугунтуктоо. Бул менин көз карашымча бул баары туура эмес көрсөткүч болуп эсептелет. Эгер деле биз утулган кандидаттардын бардыгын ушинтип жакпаган куугунтуктай бере турган болсок, анда биз президенттик шайлоого бара турган маанилүү кандидаттарды, атаандаштык жарата турган кандидаттардын бардыгын алдын ала сындырып таштайбыз. Дагы бир маанилүү көрсөткүч пайда болду. Биз так мыйзамга жазалы. Кандидат чет элдик лидерлер менен жолуккан укугу барбы же жокпу? Азыркы чатактын бардыгы ошондон келип чыкпадыбы? Назарбаев менен Бабановдун жолугушуусунан. Эгерде биз бул туура эмес деп айта турган болсок, анда бардыгыбыз айтышыбыз керек. Шайлоо маалында эч бир кандидат чет элдик лидерлер менен, чет элдик атайын кызматтар менен жолугууга тыюу салынат деп алдын эле тыюу кылып коюлгандай болсо. Адилет укуктук клиникасынын директору Чолпон Жакупованын айтымында, президенттик шайлоо жана жогорку кеңеш жөнүндөгү конституциялык мыйзамга акыркы жолу шайлоо башталаарга 3 ай калганда өзгөртүү киргизилген. Бул жарандарга ыңгайсыздык жараткан дейт Чолпон Жакупова. На самом деле, во время выборов это множество проблем, как для правоприменителей, так и для самих избирателей, так и для кандидатов. Независимо от того, это политические партии или это кандидаты в президенты. Это, на самом деле, это мы работали, честно говоря, в условиях чрезвычайной ситуации, потому что мы все время по ходу разрешаем вопросы. Президенттик шайлоодо жеңишке жетишкен Сооронбай Жээнбековдун инаугурациясы 24 ноябрда өтүп, ал кызматка киришет. Юрист Канатбек Азиз бүгүнкү жыйында президент Алмазбек Атамбаевдин ыйгарым укуктары мөөнөтүнөн 7 күн мурун токтотулуп жатканын белгиледи. Алмаз Рашидович Атамбаев сам признал о том, что у него срок 1 декабря 2017 года завершается. Президент Алмазбек Атамбаевдин ыйгарым укуктары ушул жылдын 1 декабрында токтотулушу керек эле.
бирок ал 7 күн мурун кызматтан кетип жатат. Эмнени пландашканын билбейм, бирок ыйгарым укуктары ал адам отставкага кетсе, импичмент жарыяланса, катуу ооруга чалдыкса, же каза болсо, же каза болуп калса гана токтотулат. Выборы президента Кыргызской республики отныне будут 3 воскресенье в октябре. Бүгүнкү уюштурулган тегерек столдун эң башкы максаты 15 октябрда өткөн президенттик шайлоонун жыйынтыгында мыйзамда кандай мүчүлүштүктөр бар экенин белгилөө болду. БШК төрайымынын орун басары Атыр Абдрахматованын айтымында, шайлоо учурунда добуш берүүнүн купуялыгы бузулган. Президенттик шайлоодо мыйзамдын өзүндө дагы, мыйзамдын колдонулушундагы кандай карама-каршылыктар, кандай туура эмес чечимдер болгондугун, кантип аны жокко чыгарыш боюнча жолдорун сунуштоо да болду. Көпчүлүк айтканы боюнча, өзүңөр көрдүңөр, шайлоочулардын укуктары боюнча абдан көп мыйзам бузулар болгондугун баардыгы баса белгилешти. Ошол эле добуш берүүнүн купуялыгы бузулду. Анан кийин ошол эле биздин мигранттардын, чет жакта жүргөн шайлоочулардын укуктары боюнча чектелип калгандыгы боюнча дагы нааразычылык айтылды. Андан сырткары ошол шайлоочуларды мажбурлоо, бир талапкерге добуш берүү же ошол үгүт иштерине катышуу боюнча дагы маалыматтар айтылды. Бүгүнкү иш-чаранын негизинде жарандык коомдун өкүлдөрү жана Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү жыйында айтылган мүчүлүштүктөрдүн баарын топтоп, анализдеп, мыйзамдын жаңы долбоорун же азыркы иштеп жаткан мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча атайын жумушчу топ түзүлдү. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымынын орун басары Атыр Абдрахматова иштелип чыккан мыйзам долбоорду жогорку кеңешке жана Борбордук шайлоо комиссиясына сөзсүз алып бараарын билдирди. Рыскүл Жайлообай кызы, Дастан Кадыркулов, Next TV күндүн темасы үчүн.